Assalamu алейкум, урматтуу фермерлер. Мурдагы видеолордо айтылгандай эле, бул видеобуз топуракты азыктандыруу системалары жана азыктандырууда колдонулган элементтер боюнча болот. Эң негизгиси топуракты биз эмне себептен азыктандырабыз деген суроого жооп, бул биздин топурак, биздин өсүмдүктү азыктандырып берет. Топуракты азыктандырууда, башкача айтканда өсүмдүктү азыктандырууда төмөндө көргөнүңөрдөй макро жана микро элемент болуп, орточо эсеп менен 20, азыркы эсепте 20 элемент камтылат. Алардын ичинен баардыгыбыз билген эң негизги элементтер булар НПК, то есть бул азот, фосфор, калий. Бул эң негизги элементтер, өсүмдүктө болбосо болбой турган элементтер деп айтабыз. Кийинки жылдары кальций, магний жана күкүрт элементтери дагы чогуу макро элемент катарына кошулуп келатат. Бул жакта өзгөчө күкүрт жөнүндө белгилеп айта кетчү нерсе, окумуштуулардын эсептөөсү боюнча алдыңкы 10-15 жылдан кийин дүйнөлүк мындайча айтканда ресурста, топурак ресурстарында күкүрттүн жетишсиздиги байкалары белгиленип келет. Мындан сырткары микроэлементтер бар. Ал микроэлементтер цинк, бор, темир сыяктуу микроэлементтер бар. Алар дагы өсүмдүктүн курамында болушу шарт. Бизде тилекке каршы тамчылап сугаруу системасы көп колдонулбайт талааларыбызда. Ошондуктан биз физический вес менен колдонулабыз. Булар азоттун булагы катары бул селитра, карбамид колдонобуз, фосфор, калий хлористы, фосфор же болбосо амофос, диамофосторду колдонобуз. Булар эң негизгиси бул фосфор менен калий капталган азык заттарды күзүндө берүү шарт. Себеби булар деген топуракта көпкө ээрийт. Булар жыл сайын кайталанып берилип турганда гана топуракта белгилүү бир көлөмү сакталып калат. Орточо эсеп менен 1 гектарга Кыргызстандын топурактык климаттык шарттарына ылайыктуу 200 кг диамофоска, селитра же амофос, орточо эсеп менен 200, максималдуу 300, минимум 150 кг, минималдуу 150 кг чейин берилиши керек. Эмки видеобузда кыскача ушул элементтердин өсүмдүктө аткарган кызматтары жөнүндө кененирээк маалымат беребиз. Эгер кошумча суроолоруңар болсо, комментарийге калтырып, же болбосо биз менен байланыштаңыздар, айтып беребиз баардыгын кененирээк.